Ал жерде жанында мен да бар болчумун, Алмазбек Атамбаевдин. Ал машинени аткан эмес, негизи Алмазбек Атамбаевди аткан. Сапар Исаховду аткан. Анан үлгүрбөй калгандан кийин анан калганын машинеге аткан да. Эч кандай курал колдонгон жок Алмазбек Атамбаев. Кантип Алмазбек Атамбаевдин баягы 1 саат мурун баягы эскертүү иретинде аткан ого барып анан биринчи этажда жүргөн Ниязбековго тийип калат. 7.62 баягы СВД үлгүсүндөгү куралдын огу тийбептир. Бул жерге 5.45-тин эле ого тийиптир, кичинекей тешик экен. Сооронбай Жээнбеков өзү баш тартып атат мына. Өзү баш тартып атат. Анан бул каяктагы экс-президент? Кантип экс-президент боло алат? Анда Сооронбай Жээнбековду биздин талабыбыз менен Кой Таш окуясы боюнча жок дегенде көбө катары алып келиш керек. Сооронбай Жээнбековго көп суроолорубуз бар. Ликвидировать этип эле салабыз дегенде баягы орусча айтканда жок кылуу эле максат болгон да. Альфа кызматкерлер малдарын угушум боюнча ошо Ниязбеков чалган дейт да, рацион менен да сүйлөшкөн дейт. Жетекчилер мененчи. Эмне кылабыз, ушундай болуп калды депчи. Элдер кирип калды дегенде Опунбаевдин именно буйругу болгон дейт. До конца деп. Баягы сен приказыңды уруп ойнобойм деп туруп эле кетип калышкан да. Кимдин колунда эмне бар экенин билбейбиз. Куралдарын тарттырып ишкен, айры көтөрүп жүргөнү бар. Балким да арматура көтөрүп жүргөн болобу, же бычак көтөрүп жүргөн болобу. Көтөрүп баратканда провокация кылып сай бийсе эмне болот? Алардын өмүрүнө ким баягы жооп берет? Штурмдун максаты эмне болгон? Бизге каршылык көргөзөт. Жок кылуу максаты болгон да Атамбаевди. Арбаңыз Канат мырза, атайын убактыңызды бөлүп маек берүүгө келгениңизге ыраачылык билдирем. Бүгүн сиз менен ушул Кой Таш окуясынын тегерегинде сөз кылсакпы деп турам. Анда эмес алгачкы суроом ушул мына Кой Таш окуясы аягына чыгып, айыптоолор угузулуп жатат. Анан ушул сизге тагылган айыпка сиз макулсузбу? Алгач ушул суроого жооп берсеңиз. Биринчиден саламатчылык. Албетте бул тагылып аткан, коюлуп аткан айыптардын баарына макул эмеспиз. Себеби дегенде бул айыптардын баардыгы бир кишинин кызыкчылыгы үчүн тергөөдө токулган, ойлонуп табылган айыптар. Бул Кой Таш ишинде менин жана ал жерде катышуучулардын бир мыйзам бузду деген же бир кылмышка барды деген айыптарга макул эмеспиз. Бул ишти баарыңар эле билгендей бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эле ичтен ойлонуп токулган эле иштер да. Албетте макул эмеспиз буга. Кой Таш окуясында сиз ошол жерде болушуңуз керек беле же болбошуңуз керек беле негизи? Мыйзам боюнча кандай? Мыйзам боюнча экс-президент жана президент 24 саат бою ошо мамлекет тарабынан бөлүнгөн коргоо алыныш керек да, коопсуздугун. Мен ал жерде болушум керек болчу да, мыйзам боюнча, мыйзамдын талабы бар. Мен ошону алдын алып ушу биздин ошол убактагы жетекчилерден сурандым эле. Мен эгер ушундай штурм кылат деген ушак угуп атам. Эгер штурм келип калса, менин ошол учурдагы кызматым кандай болот? Негизи Алмазбек Атамбаевдин жанына даже президент келсе дагы, президенттин охраналары болобу, өкмөт мүчөлөрү болобу, ким болбосун, анын коопсуздугун карап аткан кызматкердин улук сааты менен гана өтөт. Ошонун көзөмөлүнүн эсебинде гана өтөт да. Башка эч ким кире албайт ага. Мисалы, тергөөчүлөр аны суракка чакырып келген болсо дагы, алар кагазы менен келиш керек болчу. Кагазын бергенден кийин Алмаз Атамбаевдин макулдугу менен менин коштоом менен гана ошол тергөөгө барып, андан кийин кайра алып кала турган болсо, соттун чечими менен алып калып, же болбосо тергөөнүн чечими менен алып калып, өзүлөрүнө баягы жоопкерчиликти өзүлөрүнүн мойнуна алгандан кийин гана мени четтетсе болот эле да. Андан башка учурда мени четтетүү мүмкүн эмес болчу. Мен жанында такай болушум керек болчу. Мен болбосом дагы ошол жерде кызмат кылган мамлекет тарабынан бөлүнүп берген башка кызматкерлердин баардыгы жанында болуш керек болчу, бирөөсү жок дегенде. Ушу сиз жанагы штурм болгонго чейинки сизге ушул улуттук коопсуздук кызматы тарабынан, комитет тарабынан штурм болгондо сен кызматыңды тапшырып өткөрүп бер, же болбосо ал жерден кет дегенде эскертүүлөр берилген жок бизге? Жок, андай эскертүүлөр берилген жок.
мен айтып атпаймынбы, мен ушул сөздү баягы штурм болот экен, күч менен алып кетет экен деген сөздү угуп алып, өзүңүз кайрылдыңызбы? 9-чу кызматтын жетекчилигине өзүм кайрылгам. Ошол убакта Шабданбеков деген болчу. Өзүм барып, ал өзүнүн замдарын, баягы орун басарларын чогултуп, өзүнүн кабинетине юристтерди чакырып, анан менин жетекчилеримди чакырып, анан талкуулаганбыз анычы. Анан мен ошол жерден болгон оюмду айткам. Эгер штурм менен барып калсаңар, мен кандай кылам? Мыйзам боюнча мен анын жанынан кетпешим керек. Тергөөчүлөр келип күчкө салып алып кетебиз десе, менин ролум кандай болот ал жерде? Депчи. Анан алар биринчи айткан, биз Генеральный прокуратурага, УКМКга, Ички иштер министрлигине кат жөнөтүп сурайбыз, тактайбыз деп туруп, анан ошол убакта Шабданбеков мага өзү лично айткан. Эгер андай барып кала турган болсо, сен четке чыгып тур да депчи. Анан мен айткам, биздин инструкция боюнча дагы, мыйзам боюнча дагы мен четке чыга албайм да. Четке чыкканга болбойт да мага. Анда кандай болот? Анда андай боло турган болсо, сиз азыр мага тил кат жазып бериңиз. Буйрук. Кагаз түрүндө бирок. Эгер тергөө кызматкерлери жана спецназ барып кала турган болсо, аларга баягы баш үйү менен четке чыгып турасың, Алмазбек Атамбаевдин, баягы экс-президенттин коопсуздугун өзүмдүн мойнума алам деген тил кат жазып бериңиз. Анда мен чыгып турайын. Десем, жок деп, ал кайпалактап баягы өйдө жогору жак менен сүйлөшөм, андан кийин жообун айтам деген, ошол бойдон мага чыккан жок. Мени бара бер деп койгон да. Ушул Кой Таш окуясында өзүңүз билгендей, баягы Альфа кызматкерлерин жетектеп барган группанын жетекчиси да кайтыш болуп кетпедиби? Анан ошондо коомчулукта, ошо бийлик тарабынан ошол учурда Алмазбек Атамбаевдин экс-президент атып салды, ошонун огунан кайтыш болду дегендер баягы сөздөр таратты да, маалымат таратты. Анан негизи окуянын чындыгы кандай болду эле? Баягы адвокат Замир Жошов айтып атат, Альфа кызматкерлеринин 10дон ашык кызматкерлерден көрсөтмөлөр турат. Жанагы кайтыш болгон кызматкер биздин жаныбыздан, анан биз алып барган автоматтардан чыккан октон каза болду деген көрсөтмөлөр бар деген ойду айтты да. Негизи окуя кандай болду эле, сиз жанында жүргөн адам катары? Мен ал окуянын так кандай болгонун билбейм. Мен анткени Алмазбек Атамбаев экөөбүз 3-кабатта болчук. 3-кабатта болчук. Ал Альфа кызматкерлери 1-кабатта болгон экен ал. Туура Замир Жошовдун айтканында чындык бар. Себеби дегенде, баягы Альфа кызматкерлери тергөөгө берген көргөзмөлөрүндө так турат. 15 жакын сотрудниктики турат ошо. Ошол маалда биздин жаныбызда болчу 1-этажда. Мен дивандын артына жашынып жатканда ошол жанымда жатты эле, эсиме келсем жанымда жатыптыр деген көргөзмөлөрү бар да. Мен бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Альфа кызматкерлери где-то бир 8 саат 8 чамаларында келишкен. 8 чамаларында келишип, баягы эшикти ачканга аракет кылышып, эшикти ача албай, где-то бир 40 мүнөттөн ашыгыраак бир 1 саатка жакыныраак алышты эшик менен. Андан кийин кайдан жайдан баягы айылдын жашоочулары, баягы Атамбаевдин тарапташтары келип калды. Алар келип калып, заборду жарып киргенден кийин где-то 1 саат 9 болуп калган, 9-дордон өтүп калган. Жаңы караңгы түшүп аткан бал, мен так билбейт экенмин. Ошолор киргенден баштап биз спецназдын үнүн уккан жокпуз. Ылдый жакта ызычууларды гана уктук. Эшик ачканга эч ким аракет кылган жок. Алар ошол эште жабылданып келген элдер менен гана алек болуп турушту да. Эч ким эшикти ачкан жок. Демек, Алмазбек Атамбаев баягы эскертүү иретинде аткан 4-5 жолу. Ал баягы өйдө. Ошол элдер сырттагы заборду, дубалды тешип киргенден кийин эч кандай курал колдонгон жок Алмазбек Атамбаев. Алар дагы эшик ачканга аракет кылган жок. Алар болгону жабылданган элдер менен гана алек болушту да. Демек, алар менен канча саат алек болду? Бир жагы 2 саатка жакын, 2 сааттай алек болушту. Анан кантип Алмазбек Атамбаевдин баягы 1 саат мурун баягы эскертүү иретинде аткан ого барып анан 1-этажда жүргөн Ниязбековго тийип калат. Булар өзүлөрү эле башында эле мен баягы экспертизага катыштыргыла десем, катыштырбай койшкон. Мен экспертизанын баягы сүрөтүнөн көргөм.
сүрөттөрүн көрүп туруп эле айткам, бул жерге 762 баягы СВД үлгүсүндөгү куралдын ого тийбептир. Бул жерге 545 эле ого тийиптир, кичинекей тешик экен. 762-нин 762 куралынан чыккан октун баягы күчү кандай экенин жакшы билебиз биз. Мен баягы атайын дайындыкта иштеген кызматкер катары жакшы билем. Ал ок кирген жер баягы чыккан жеринен, кирип чыккан жеринен бир 200-150 грамм этин жулуп чыгат. Кана бул телодагы баягы ал Ниязбектин телосунда кана чыккан жерин көргөзгүлөчү мага. Алар баягы чыккан жеринен окту кирди кылып койду да экспертизачы. Бул бизде Кыргызстанда эле болот болуш керек булчу. Эми бир жыгачка мык каксаң деле бир чыккан жерин жарып чыгат да ар жагынчы. Билинип турат да. Ок деле так ошондой. Мен кийимдерин баарын көрдүм. Кийимдерин баары баягы ок чыккан жери баягы сыртын көздөй жери болуп калганда кийимдеричи алдында турат. Анан булар башында тигиндей чыгарып туруп, баягы 545-тен өлдү деп чыгарып туруп, кийин Алмазбек Атамбаев эмнелерин билбей, анан кайра экспертиза менен тескерисинче жасап коюшту да. Анан дагы бир нерсени белгилеп кетейин, ошол убактагы экспертизанын төрагасы, мамлекеттик экспертизанын төрагасы мурунку баягы Садыркуловдун өлүмүн чыгарып берген эксперт ошол убакта төрага болчу. Садыркуловду баягы авариядан өлдү деп чыгарып бербедиби? Ооба. Ал кийин ТЭЦти текшергенде ТЭЦте эч кандай жок, андан кийинки баягы эксперттер ТЭЦти текшербеди эле, билесиңер да. ТЭЦти текшерип, ТЭЦте эч кандай коррупция болгон эмес, там баягы Сапар Исаковго жакын кылмыш болгон эмес деп чыгарган, аларды кетирип туруп, ошол баягы Садыркуловдун өлүмүнө тиешелүү экспертти алып келип төрага кылышкан да. Анан ошол ал келгенде эми мага эми кантип ишенебиз. Экспертиза менен тергөөчүлөрдүн баягы атайы эле бир тараптуу жасаган иши болгон да булар. Кой Таш окуясы боюнча айып актысы окулуп бүттү да. Эми мындан аркы окуя кандай өнүгүшү мүмкүн? Мына 3 жылга жакын болду. Айыптоо актысы окутулуп бүттү Кой Таш окуясы боюнча. Эми мындан ары баягы сот мындан ары кандай тартипте өтөт, ошону аныкталат. Анан биз тараптан өтүнүштөр болот. Прокурорлор тараптан, биз тараптан өтүнүштөр болот. Кимди көбө катары чакырабыз, кимди жабырлануучу катары аныктап бергиле деп өтүнүч келтиребиз да. Анан биздин баарыбыз эле азыр ошол убакта Сооронбай Жээнбековди, анын жанында Кашкар Жунушалиевди, Опунбаевдардын бардыгын жок дегенде башында көбө катары чакырууга өтүнүч келтиребиз биз. Анан бул жерде Сооронбай Жээнбековдун экс-президент деген макамы бар. Ал сотко келтиргенге мүмкүнбү? Кандай ойдосуз? Да, экс-президент деген макамы ал мындай сөз боюнча айтылган бар ал. Сөз боюнча эле бул. Бирок мыйзам боюнча аны экс-президент дегенге эч кандай негиз жок. Себеп? Себеп мен азыр уруксат бир мыйзамдан окуп берейин. Менин сөзүм жалган болбосун. Азыр мыйзамдан окуп берейин, кыргызчасы. Конституциянын 75-беренесинде так жазылып турат да. Кыргыз Республикасынын президенттигинен өзү баш тарткандардан башка президенттердин бардыгы экс-президент макамына ээ деп турат. Өзү баш тарткандардан бардыгы деп турат. Сооронбай Жээнбековду билебиз да. 3 жыл иштеди, өзү баш тартты да, туурабы? Экс-президент мен баш тарттым деп тартпадыбы? Бирок бул кийинки президент менен баягы ушундай окуя кайталанбасын деп ырымдап туруп, мен экс-президентти ыйгардым дегенде оюн айтпады беле. Бул жерде кандай болот эми? Ал жер мындай болот да. Бул жерде ошол эле 75-берененин 2-пунктунда так көргөзүлүп турат да. Экс-президент макамы мыйзам менен гана аныкталат деп турат. Эч кандай аякта ырым, жырым деген болбойт ал жерде. Бул болбойт. Мыйзамга баш ийип жашашыбыз керек да биз. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да. Кайсы бир жетекчи болбосун, мыйзамга гана карап туруп, анан иш алып барыш керек. Бул жерде Сооронбай Жээнбеков өзү баш тартып атат мына. Өзү баш тартып атат. Анан бул каяктагы экс-президент? Кантип экс-президент боло алат? Биздин Кыргызстанда Алмазбек Атамбаев эле экс-президент азыр. Өзүнүн мөөнөтүн аягына чейин өтөп, өзү тапшырып кеткен. Бул экс-президент Алмазбек Атамбаев. Сооронбай Жээнбеков бул баягы жасалма да. Жасалма эмес. Бирөөнүн сөзү менен эле экс-президент да. Мыйзам менен эч кандай
бекитилген эмес. Бекитилген эмес экс президент. Мындай суроолор болушу мүмкүн да. Сооронбай Жээнбековго экс президент макамын ыйгарып атканда жаңы конституция кабыл алына элек болчу, ал эски конституция менен кабыл алынган деген сөздөр болушу мүмкүн. Андай боло турган болсо 2016-жылкы мыйзамды карап көрсүн. Ал жердин 69-беренесинде дагы так эле ушул азыркы 75-берене жазылып турат. Ал жерде да жазылып турат мына. Кыргыз Республикасынын президенттигинен өзү баш тарткандардан башка президенттердин бардыгы экс президент макамына Демек, баш тарткандар экс президент боло албайт деп турат. Аны эч ким экс президент деп да айта албайт. Себеби ошол эле берененин 2-пунктунда жазылып турат атындакай. Экс президент макамы мыйзам менен гана аныкталат деп. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин мыйзамга баш ийишибиз керек. Аны ушул жерде суроо жаралат да. Демек, экс президент макамга мыйзам түрүндө ээ эмес болсо, ал мамлекеттин эсебинен резиденцияда жашап атат, мамлекеттик охрана менен жүрүп атат, мамлекеттик жанагы жогорку чегерилген пенсия алып атат, мамлекеттик иш-чаралар экс президент катары катышып атат. Мунун баары кандай болот бул жагы? Мунун бардыгы кандай келтирсем, азыр бир ортодо баягы диплом боюнча бир маселе жаралбадыбы? Норматова боюнча, Орозай. Норматова башкалар деле бар, көп аттарын атабай эле коелук. Диплому фальшивый экен, буга чейинки өтөп жүргөн кызматында баягы мамлекеттен алган каражаттарын баарын кайтарыш керек дегендечи. Бул кийин барып Сооронбай Жээнбековдун тагдыры дагы ушундай болуш керек да. Себеби дегенде сиздин биздин налогубуздан түшкөн акчадан сиздин биздин бардык кыргыз элинин эсебинен жашап атат азыр. Бул ар бир Кыргызстанда болуп аткан иш мыйзамдуу болуш керек. Бардыгынан дагы баягы жетекчилер тарап. Мыйзамдуу болуш керек да. Ушул экс президент боюнча мына мыйзамда экс президент макамы эмес деп турат да. Сооронбай Жээнбеков демек эмес. Муну азыркы бизге төрагалык кылып аткан Кой Таш окуясын алып барып аткан судья эч кандай депутаттардын улуксааты жок эле чакырганга толук укуктуу. Анткени мунун эч кандай макамы жок, кол тийбестиги дагы жок. Ошон үчүн биз ушуну талап кылабыз. Эгер Кыргызстанда мыйзам чынында өкүм сүрсө, бизде да кыйын юристтер бар, алар дагы өзлөрүнүн оюн айтат деген ойдомун. Эгер өкүм сүрсө, анда Сооронбай Жээнбековду биздин талабыбыз менен Кой Таш окуясы боюнча жок дегенде көбө катары алып келиш керек. Сооронбай Жээнбековго көп суроолорубуз бар. Анан ушул көбө катары чакырып келишсек деп атпайсызбы? Бирок айрым мындай сөздөр жүрүп калат да. Ушул Кой Таштагы сот процессине ушу Сооронбай Жээнбековдун кандайдыр бир таасири бар, буга кызыкчылыгы бар депчи. Сиз кандай көз караштасыз? Чындап эле ушу Кой Таш окуясынын артында бул сот процессинин жүрүп атканында Жээнбековдун таасири барбы? Сооронбай Жээнбеков аябай кызыктар. Бирок азыр анын таасири бар десек да болот. Себеп? Бир чети карап көрүп, аны ким укмак эле деп да коем да. Аны ким признавать этет деп деген ойдо бар да. Таасири бар. Себеп Сооронбай Жээнбековдун убагында ошол эле Сооронбай Жээнбековдун баягы орусча айтканда преступный приказдарын аткарган. Ошол убактагы тергөө кызматы, ошол убакта көптөгөн күч органдарынын жетекчилери азыр ошол убакта иштеп жатат. Ошол убактагы тергөөчүлөр азыр заң министрге чейин жетти. Мен фамилияларын айтып кетейин. Эркебек Ашыркаджаев, азыр ички иштер министринин орун басары. УКМКда тергөө кызматынын башчысы Самидин уулу деген бар эле, жакында эле кетирди жумуштан. Анын ордуна Самиев деген келди. Вот ушулардын бардыгы мына ушул ишке кызыктар да. Булардын бардыгы жанагы Альфаны тергегендер, Опунбаевди тергөө сурак алган ошол Самиевдер. Азыр тергөө кызматынын башчысы болуп турат. Булардын бардыгы преступный баягы приказды аткаргандар да. Ошол эле Азамат Жумабаев, азыр ички иштер министрлигинде тергөө кызматынын башчысы. Анан бардыгы чоң кызматтарда отурса, кантип биз акыйкат
өтүп атат деп айтабыз. Мисалы президент, өлкө башчы баардыгын баягы өзүнүн оюндагыдай көрө албайт. Баардыгын биз көрүп аткандай көрө албайт. Себеби анын айланасындагылар көргөзбөйт. Баары бир айланасындагы ишенген адамдарына ишенет. Ошондой эле азыр ошол эле тергөөчүлөр, ошол жетекчилер кандай маалымат жеткизип атат, биз билбейбиз да. Кандай маалымат жеткизип атат. Алардын таасири азыр абдан чоң. Алар ошол убакта кетирген баягы кылган кылмыштардын баарын жабыш керек да. Булар эртең болобу, бүрсү күнү болобу, бир күн келет. Булар дагы баардыгына баягы юридикалык баа берилет да. Ушул Кой Таш окуясы, Акчаар окуясы боюнча ушул учурдагы укук коргоо органдарынын башчысы ИИМдин баягы министри болгон Кашкар Жунушалиев, Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Опунбаев, ошол эле президент Сооронбай Жээнбековдун кандайдыр бир юридикалык жактан жоопкерчилиги барбы? Мындай укуктук баа бериш керекпи? Сөзсүз берилиш керек. Себеби дегенде Кой Таш окуясын эле алалы, алыс кетпейли. Кой Таш окуясын Алмазбек Атамбаевди күч менен алып келүүнүн толтура жолдору бар болчу. Эгер аны чыныгы баягы өзүнүн кызматын жакшы билген адамдар оңой эле алып кетмек да. Өзүнүн кызматын жакшы билген адамдар бар. Ошол эле Ички иштер министрлигинде, Улуттук коопсуздук комитетинде бар. Өзүнүн кызматын жакшы иштеген, билген адамдар бар. Бирок булар эмне үчүн мындай окуя жаралып калды? Бул окуянын жаралган себеби бул Сооронбай Жээнбековдун тегерегиндегилерин жана баягы мындай айтайынчы, Сооронбай Жээнбековдун тегерегиндегилер, Сооронбай Жээнбековдун баягы өзүнүн оюндагыдай план ишке ашты да. Оюндагыдай план ишке ашты. Себеби дегенде мына өзүңөр деле карап көргүлөчү мына. Алмазбек Атамбаев форумга бир нече жолу келип кетти, ага чейин. Бир нече жолу чакыргандан баштап бир нече жолу келип кетти. Эч кандай сопровождениясы жок эле келип кеттик. Болгону 2 машина. Жолдон деле тосуп алып кетсе болмок да. Андай эле алып баргысы келип атса. Алмазбек Атамбаев аэропортко бардык кантка. Ошол жерден деле жолдон тосуп алып, аэропорттун ичинде тосуп алып алып кетсе болмок да. Мейли ал жерден алып кетпесин. Кой Ташка келип атат да булар. Кой Ташка келгенде именно ошол эл менен учурашып аткан мезгилде келип штурм жасабай, башка варианттарды да карап көрсө болмок да. Башка варианттар көп болчу да аябай. Себеби ошол жерде 1,5 ай ошо Улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, Ички иштер министринин кызматкерлери жүрдү. Аны айсыл. Кээ бирөө самор кайнатып жүрдү, элге аралашыпчы. Өзүлөрүнүн ишин кылып жүрдү. Мен аларды билет элем. Аралашып жүрдү. Ошолордун баары ошону иштеп атканда, Алмазбек Атамбаев эртеден кечке эмне менен алайык? Кайсыл малдарды чыгарып кетсек жакшы болот? Баягы эч кимди баягы эч кимге залал келтирбей, жабыркатпай деген маселе коюш керек да сөзсүз. Мисалга алганда Алмазбек Атамбаев эртең менен кечинде, мисалы эртең менен 10дордон кийин, саат 3төн кийин бир 4төрдө, 5төрдө, 3төрдө сөзсүз түрдө баягы орусча айтканда прогулкага чыкчу да, сейилдеп чыкчу да. Аркы баг бар ар жакта. Элдерден ары, ал элдерден ары, берки элдер турган жерден, боз үй турган жерден ал жерге чейин бир астайын 800 метр. Почти бир 600-700 метр, 800 метр да. Ал иши ылдый жакта көрүнбөйт да. Ошол жерде жүргөндө деле аркы забордон секирип келип алып кетпейби? Бассейнге сүзөт атканда алып кетпейби? Баарын изучать этишкен да. Демек атайын чагым жасоо максаты болгон десек болот да. Атайын ушундай. Анткени мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Мыйзамда бирөөнүн жеке үйүнө кире албайт антип. Штурм жасап кире албайт. Жеке кире албайт. Эскертүү менен гана келет, эскертет. Мына азыр биз киребиз, кагазды берип туруп, биз азыр күч менен алып кетебиз, сизге киребиз деп эскертет, ага дагы убакыт берет. Андай эчтеке болгон жок да. Булар атайы келип туруп ошо элдер менен, именно элдер менен учурашып аткан маалда келди. Булар билген. Кирсек элдер баягы каршылык көргөзөрүн билген. Анан каршылык көргөзгөндө ок чыгарабыз деген. Анан ок чыгарганда баягы элдер баягы жабылган эл дагы ачууланат да. Ачууланып баягы мыйзам бузууларга барат.
Андан кийин ошону менен кетип калабыз дагы. Баягы кызматкерлерге күч колдонду деген болуп калат да ал жерде. Анан эртеси күнү келген ушул мыйзам болуп калмак да. Ошону менен келип туруп анан ликвидировать этип эле салабыз деген да, баягы орусча айтканда. Жок кылуу максаты болгон Жок кылуу эле максат болгон да. Зачем башоору түрмөгө камап, анан еще анан элдер чыгып, анан анын соту кылып, башоорун аз болот да алар үчүнчү. Мына ошентип бардыгы. Эмне үчүн мына мен бир нерсени айтып кетейин. Альфа кызматкерлери ушундай операцияларга кирерде алардын эң основной эки задачасы болот да. Эки милдеттүү задачасы болот да. Бирөөсү ошол операцияга кирүү, бул эң маанилүү. Анан ал операциядан чыгып кетүү. Калганы башка маселе да. Эң основной кайсы операцияга барбасын эки задача болот. Кирүү, эмне үчүн ал чоң маселе? Ине жүнүнө чейин иликтенет анын баары. Бардыгы иликтениш керек. Жок, ага чейин иликтеп берет, алар ошо иликтенгенге баратат да, даярчы. Баратканда алар кире турган болсо, ал кире турган жерде бала бакыра болбош керек. Аял заты болбош керек. Мирный жительдер болбош керек. Андай штурмга кире тургандан кийин. Бул бир. Баарын даярдап алып кириш керек. Эч кимди жабыркатпай максимально бир нерсени алып чыгып кеткенге даяр болуш керек. Бул кирүү да. Орусча айтканда незаметно кирип алып чыгып кетиш керек да. Ал операциядан чыгып кетүү маселеси. Бул кайсы учурда? Эгер ошол кылып аткан операциясы ишке ашса, тез арада ашырып туруп чыгып кетүү бул. Бир, эч ким жабыркатпай. Эгер ишке ашпай кала турган болсо, буларда баягы өзүлөрү айткандай до конца деген болбош керек. Биз аягына чейин турабыз деген. Бул альфа кызматкерлердин милдети эмес. Анткени алар бир постто турган жок. Границаны кайтарып турган жок. Алар операция жүргүзүп атат. Алар жанагындай ызы чууну алып келбеш үчүн ал жерден чыгып кетиш керек болчу. Мен угуп эле жүрөм аз балдарынан. Ал жерге киргенде 3 бөлүккө бөлүнгөн альфа кызматкерлери. Биринчи бөлүгү Алмазбек Атамбаевди үйдөн алып чыгуу, экинчи бөлүгү үйдүн тегерегине кольцо кылуу, баягы элдерди жолотпогонго. Үчүнчү бөлүгү куралдар менен андан да забордун тегереги менен кольцо кылышканда элдерди жолотпой. Анан жаалданган жарып кирип, биринчи кольцону бузуп, ал кольцо келип баягы ортодогу кольцого келип кошулат. Ошондо ошол периметрди жетектеп аткан жетекчи ошол убакта ар бир назначать этилет да, алардын ичинен дагы. Ал автоматтык түрдө команда бериш керек. Эш кооптуу болот абы, ошол команда бериш керек. Ат коет, мисалы, кеттик депчи. Аны ким болбосун ичиндегилер ууптуруп чыгып кетиш керек болчу. Биздин угушубуз боюнча мана азыр кийин далилденет болуш керек. Менин далилим жок, бирок биздин угушубуз боюнча өзүлөрүнүн балдарын, ошол альфа кызматкерлердин балдарынын угушум боюнча ошо Ниязбеков чалган дейт да, рацион менен да сүйлөшкөн дейт. Жетекчилер мененчи. Не кылабыз, ушундай болуп калды депчи. Элдер кирип калды дегенде Опунбаевдин именно буйругу болгон дейт. До конца деп. Анан мен буга ишенип атканымдын себеби баягы таяк жеген балдарды куткардык да биз. Таяк жеп аткан балдарды куткарганда ал жерде жалаң көбү жаш балдар, жаш кызматкерлер. Анан калганынын бардыгы баягы жетекчилик кызматтагылар болчу. Жетекчилик кызматтагылар албетте таштап кете албайт. Аларда ответственность бар. Жаш кызматкерлер өзүңөр билесиңер, алар дагы баягы решение принимать эте албайт. Ортодогу баягы жетекчилик баягы мойнунда милдет, ответственность жоктордун бардыгы таштап кетип калышкан. Үйдүн ичинде операция жүргүзүп аткандар да кетип калган. Алар антип таяк жегиси келген эмес. Калып калганын баары башкалар экен да. Баягы сен приказыңды уруп ойнобойм деп туруп кетип калышкан да. Жана калып калгандарды баягы сиздерди барымта калып калды деп кийин эме кылышпады, ошондо статьяда кошушту го, барымта калды кызматкерлер депчи. Бул барымта деген болбой калат. Альфа кызматкерлерин баягы биринчи жардам көргөзүп, анан аларды коопсуз жайга чыгарып, баягы тез жардамга чыгарып берип атты. Анан баягы сознаниясын жоготуп калгандардын баарын чыгарып бүткөндөн кийин, баягы кто был сознание, баягы эс чуу билген
сотрудниктерди чыгара баштаганда эчтен баягы провокация жүрдү да, ал провокация кылганын баардыгы сотрудниктер болгон. Анткени баардыгы окшош платокторду тагынып алышкан да, беттеринечи. Алардын баары провокация кылып, мына вот Сагынбаев өзүнүн балдарынын баардыгын чыгарып атат бул жерден. Азыр тиги штурм келип калса эмне болот, тиги буларды чыгарбаш керек деген оюндарды жүргүзүп, анан мени урган эштен. Караңгы жерден уруп кетишкен. Сен эмне кылып атасың депчи. Ошол жерде жүргөн айылдын балдары алып калышкан да. Анан ошондон коркуп калгандары чыкпай коюп атпайбы. Сотрудниктер өзүлөрү чыккан эмес. Эртең менен тынчыган убакта чыгарыңыз, чыкпай эле коелу деп. Анткени караңгыда чындыгында эле аябай кооптуу болчу. Кимдин колунда эмне бар экенин билбейбиз. Куралдарын тартырып ишкен, айры көтөрүп жүргөнү бар, балким да, арматура көтөрүп жүргөн болобу, же бычак көтөрүп жүргөн болобу. Көтөрүп баратканда провокация кылып сайбиз эмне болот, алардын өмүрүнө ким баягы жооп берет. Анын үстүнө баягы биз мурда чыгарган, эс үчүн билбей жаткан спецназдын баары толугу менен кете элек болчу. Тез жардам үлгүрбөй аткан. Анан ошону менен биз баягы кооптуу бир коопсуз комнатага киргизип, кооптуу комнатага баягы кайтарып алып, алтоону. Аны эч кимди киргизбей кайтарды. Тамак ашыбыз жок болчу, бере турган, бирок суусундугун берип, биринчи жардам көргөзүп, тынчыганга чейин. Бирок бир аз тынчып калгандан кийин мен айттым, кимиңер старшийсыңар? Бирөөсү айтты, мен старшиймин деп. Анда давай чалгыла анда, жетекчилиңерден бирөө келсин, машина жиберсин. Биякта куралдарды чогултуп койдук, куралдарды өткөзүп берейин өзүнө. Анан силерди өткөзүп берели. Алып чыгып кетсин десек, алардын телефону жок экен. Азыр дагы баягы далилдеп койсо болот да, мен ошол убактагы телефонумду берип, чалдырып, ана чалгандан кийин ошол старший айтты да, бизди тиги сөгүнүп калды да. Бизди баягы как мясо мясорубкага салып использовать этип атыптыр. Эртең штурм келет экен, ага чейин албайт экенбизди депчи. Бул жөн эле ал калып калган 6 спецназ жөн эле себеп болгон да, жөн элечи. Кайра штурм кылууга. Шылтоо болду да. Штурмдун максаты эмне болгон? Алтоону келип алганы келебиз. Келгенде албетте киргизбейт да дагы элечи. Спецназды үйүнө киргизип койбойт да Атамбаев. Бизге каршылык көргөзөт. Каршылык көргөзгөндө ошону менен анан жок кылуу максаты болгон да Атамбаевди. Сиздер айтып аткандай мына мыйзамдуу, мыйзамсызбы тергөө иштери ушул убакка чейин созулуп келди да. Анан баягы Жээнбеков жок кызыктар болуп аткан, президент бийликте турат дегендейчи баягы. Байым кызыкчылыгы кандайдыр деңгээлде болушу мүмкүн. Анан азыркы бийлик эмнеге адилеттүү, акыйкат сот процессинин жүрүшүнө кызыктар болбой жатат? Мен жеке азыркы бийлик менен талаша турган, аласа берес эчтекем жок. Мен үчүн булар душман эмес, эч ким эмес. Менин оюм баягы ал мынтип атат, бул бийлик тигинтип атат, антип атат деп айткандан алысмын, аны далилим жок. Эчтеке. Мен жана эле айтып өтпөдүмбү? Сооронбай Жээнбековдун учурунда анын преступный приказдарын аткарган кызматкерлер азыр жетекчилик кызматтарда турат, чоң кызматтарда. Азыр ошолор сүйлөгөндөй, ошолор түшүнгөндөй бийлик ошондой түшүнөт. Себеби маалыматты ошолор берет. Мен өткөндө соттон айттым ошон үчүн. Сооронбай Жээнбеков, жок, Садыр Жапаров биздин соттук иштерибизди Сооронбай Жээнбековдун көзү менен карап атат. Ошонун көзү менен, ошонун ою менен түшүнүп атат. Себеби Сооронбай Жээнбековдун ошол убактагы мындайча айтканда куйруктары да. Азыр жетекчилик кызматтар турат. Бул соттук иштерге тиешелүү маалыматтын баардыгын ошолор берет. Андан башка киши бере албайт. Башка бере албайт. Алар кандай берет? Мына логически деле ойлонуп көрсөңөр. Мен президент болсом, мисалы, мен деле ошол тиешелүү кызматтын жетекчилерин угам да. Ошолорго жараша чечим кабыл аласың да. Ошол эле сыяктуу Садыр Жапаров да балким ошентип атабы деген ой бар да менде. Садыр Жапаров ошон үчүн баягы туура эле болуп атат, баардыгы сот чечсин деп сотко калтырып аткан себеби ошолбу деген ойда. Бирок ага жетип аткан маалыматтын баардыгы Сооронбай Жээнбековдун каалагандай баягы
көздөгөндөй маалыматтар жетип атат да. Эми кандай жыйынтык калышы мүмкүн сиздин божомолуңузда ушу сот процесси? Сот процесси жыйынтыкталбайт. Сот процесси жыйынтыкталбайт. Анткени талаш маселелер өтө көп. Эгер күчкө салып гана жыйынтыктап коебуз десе, анда жыйынтыктап калышы мүмкүн. Бул мыйзам бузуу жолу менен гана жыйынтыкталышы мүмкүн. Эгер мыйзам сыйлана турган болсо, бул иш жыйынтыкталбайт. Октябрь окуясы боюнча дагы, Кой Таш окуясы боюнча дагы бул иш артка тергөөгө кетиш керек. Себеп эки иштин бир тараптуу тергелген. Эки иштин бир тараптуу тергелген. Тергелгенде дагы көп багы мүчүлүштүктөр кеткен. Аябай көп. Ошол мүчүлүштүктөрдү эске алганда бул сот каралбаш керек. Жөн эле соттагы убакытын коротуп, бар убакытын коротуп каралбаш керек бул. Артка тергөөгө барып, кайра адилеттүү тергөө жүрүп, андан кийин кайра сотко келиш керек. Эгер бул ишти тергөөгө жиберип кала турган болсо, азыркы тергөө кызматкерлери, азыркы жетекчилер, ошол Сооронбай Жээнбековдун убагында иштеген жетекчилердин баарысы жумуштан четтеп туруш керек. Башка тергөөчүлөр аш керек. Мына ошондо анан адилеттүү десек бир аз болот да, кичине ишенсек болот да, аягына чыгат деп. Бул иш чыкпайт. Бул иш аябай көп мыйзам бузуулар болуп атат. Бирок аягы барып дагы сынат да бул иш. Баары бир сынат. Ушул Октябрь окуяларына байланыштуу бир суроо бергим келип турат. 9 октябрда форумдан жиналган Атамбаев тарапташтары менен аянтка барды эле да. Ошол аянтта провокация болгондо Атамбаевдин машинесин бир чаламан чак түшүндө бирөө атты эле. Ошол баланын азыркыга чейин дайыны жок, ким экени белгисиз. Президент Садыр Жапаров айтты, ал Атамбаевдин өзүнүн тарапташтары экен, атайын өздөрү атты кылып чагым уюштуруп коюптур. Болбосо чаламан чак түшүндө ким атмак эле депчи. Ошол бала боюнча, ошол окуя боюнча кандай көз караштасыз сиз мындай? Профессионал адам катары айтсаңыз өзүнүн оюңузду. Ал жерде жанында мен да бар болчумун, Алмазбек Атамбаевдин. Ал машинени аткан эмес, негизи Алмазбек Атамбаевди аткан. Сапар Исаховду аткан. Үлгүрбөй калгандай, анан калган машинеге аткан да. Ал баланын бети жакшынакай эле көрүнүп турбайбы кадрда, баардыгы көрүнүп турат. Аянтта баягы фиксация кылып турган камералар бар. Ал баланы мындай жеңил эле таап коюш жерде да. Эгер Атамбаевдин охранасы болсо ошол баланы тапсын, камабайт беле анда. Эмгичеге чейин. Ал бала эмес ошол жерде таш менен ургандар, аткандар, эч ким жок да азыр. Октябрь окуясы боюнча соттук териштирүү башталып атат уже. Тергөө бүтүп жок да, эч ким жок. Болгону баягы эле саналуу Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, мен, Темирлан Султанбеков, Жеңиш Молдахматов, Курсан Асанов эле болуп атпайбызбы? 6 эле киши. 6 эле киши. Канат мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип маек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз, бар болуңуз.